Саламатсыздарбы, бул сабакта грамматика негиздери менен таанышуубузду улантмакчыбыз. Жана бүгүнкү теманын аталышы ататоч. Англис тилинде болсо кандай болот? Pronoun. Эгерде билсеңер, ататоч бизде жөн эле Noun. болот. Ал эми ататоч про деген бөлүкчөсү кошулат экен. Демек, ататоч зататочко окшош эле ким жана эмне деген суроолорго жооп берет. Зататоч түздөн түз атын атаса, ататоч болсо чогултма иретинде ушундай жардамчы сөздөрдү колдонот экен. Мисалы, бул, мен, ал жана башка. Демек, ататоч ким, эмне деген суроолорго жооп берип, кимибиз эмне болот англис тилинде? Who? Эмне What? жана мисалдарыбыз бул, This. мен, I. ал. Бул жерде жыныска тууралуу. Эгерде эркекке кайрылуу болсо, анда He. аял жынысына кайрылуу болсо, She. жана орто же жынысы жок нерселерге It. болот. Төмөнкүдөй таблицаны түзүп өткөн. Биринчи кезекте ушул ататочторубузду санга, Quantity. аны кыскартып, мындай жазып коебуз. Ошондой эле сандан тышкары ататочторду жактарга бөлсө болот экен. Демек, жактардан биз билгендей, биринчи жак, First. мисалы мен, сен дегенибиз, анда экинчи жак болот. Second. Үчүнчү жак. Third. Үч жактан тышкары саныбыз бар дедик. Жана санынан жеке сан бар. Singular. Мен болобу же сен болосуңбу? Бул жеке санда турат. Ал эми көптүк санды болсо, Plural. эми таблицабызды толтура баштайлык. Демек, биринчи жакта жеке санында бул мен турат. Же англис тилинде I. ал эми көптүк түрүндө биринчи жакта болот. Бул биз болобуз турат. Биринчи жак көптүк сан. Англис тилинде We. көптүк түрүндө котормосу. Экинчи жакта жеке санда эмне болот? Сен. Кыргыз тилинде кандай айттык? Сени. Ошондой эле көптүк санда экинчи жакта окшош эле You. болот экен. Кыргыз тилинде айырмаланып силер. Жеке санда үчүнчү жакта ал болот. Жыныска негизинен байланышсыз. Ал эми англис тилинде байланыш берде биз эркекке кайрылып жатсак, андай He. болот. Аял жынысындагы she жана орто же жынысы жок It. кыргыз тилинде ал болот экен. Көптүк санда болсо үчүнчү жакта бирдей эле алар болот. Же англис тилинде They. Таблицабызды толтуруп алдык. Эми мисалды карап көрсөк, мен сага китепти бердим. Которуп баштайбыз. Англис тилинде I. сага You. болот экен. Сага деген экинчи жакта жеке санда жана китепти Book. бердим. Give. Дешибиз Gave. деген формасына өзгөрөт экен. Өткөн жакта. Демек, I. адаттагыдай англис тилинде биринчи орунда турат. I gave you Эгерде кандайдыр белгисиз китеп болсо, a book. алдын ала артикль тууралуу айта кетсем, эгерде белгилүү болсо, анда I gave you the book. жана ататочторду белгилеп кетебиз. Экинчи мисалыбызды карап көрсөк, төмөнкүдөй мисал кандай болот? We thank you for the present. Биз силерди белек үчүн Thank you. ыраазычылыгыбызды айтабыз. Бул сабактын соңуна чыктык. Тиешелүү күнүгү жана жардамчы окуу жабдыктарын биздин сайтыбыздан табасыңар болот. Ак билим чекиткейжи. Эмки сабакка чейин саламатта туруңар.